Кешенdir өткөн мұғалим, мекенди түрлөткөн мұғалим, өз елін өзгөчө сүйдіріп, ел жерди түрлөткөн мұғалим. Мұғалим, өзіңді биікке ұшқанбыз, өлкүндө алысқа сызғанбыз, өлкөбүз мектептен башталып. Мұғалим бұл инсанды жакшы мүнөзгө, жакшы жолго тарбиялай турган бул мұғалим болуп эсептелинет. Мұғалим бизге көнүмүш болуп калган бул сөздүн артында эмне катылган? Мұғалим бул тажрыйбалуу психолог, кереметтүү акын, даңазалуу актер, теңдеши жок жардамчы жана эң башкысы чыныгы дос. Мұғалимдик кесип дүйнөдөгү эң байыркы жана эң мыктыларынын бири. Биздин шаркыратмадай ашып ташып өтүп жаткан өмүрүбүздүн башатындагы шамчырак бул албетте мұғалим. Эң биринчи турмушубуздагы билим ачкычы. Ар бирибиз биринчи мұғалимибизди унутпай, анын элесин ар дайым эстеп жүрөбүз. Педагогика деген сөздү грек тилинен которгондо балдарды алып баруу дегенди түшүндүрөт эмеспи? Бул кесип адамдан чын дили менен берилүүсүн талап кылып, кээде убактына жана ден соолугуна зыянын тийгизет. Бирок бул кесипти туура алып барууну билген адамга ал чоң күч кубатты жана энергияны тартуулап, адамды өзүн башкаларга дагы керек экенин сезүүгө жардам берет. Бүгүнкү күндө мұғалимдиктен өткөн жомоктошкон кесип болбосо керек. Мұғалим өтө жоопкерчиликтүү, татаал жана башкаларга көп байкалган кесиптин жүгүн өзү тартып келет. Андыктан мектептеги эң башкы каарман бул мұғалим десек жаңылбасак керек. Алтын жакут берметтей билим деңизинде кеме айдаган келечек муундарга нурун чачкан мұғалимдерге не деген сөздөрдү арнасак да аздык кылат. Шаар мэри Азамат Арнабек уулу өзү окуган мектептин мұғалимдери менен жолугуп, алардын жаш муундардын келечеги үчүн үлгү, билимдин жана ийгиликтин булагы экенин баса белгиледи. Ар кандай кыйынчылыктарга карабастан өз кызматын так аткарып, балдарды билимдүү жана ийгиликтүү инсан болуп өсүүгө үндөп жатканына терең ыраазычылык билдирип, мұғалимдин эмгеги сөзсүз бааланаарын, анткени алар шаарыбыздын чыныгы байлыгы экенин айтып өттү. Сиздерге терең таазим этебиз, терең ыраазычылык билдиребиз. Анткени ушу 2000-жылы ушу Жоомарт Бөкөнбаев мектебин биз аяктадык. Биздин класс жетекчибиз Раматлык Гүлсүн эже физикадан берди, өзүнүн баласындай көрчү. Өзгөчө чынын айтсам, мени аябай жакшы көрчү Гүлсүн эже. Биз окууну бүткөндөн кийин дагы ушу каза болгон чокту биз катышып жүрдүк десем болот Гүлсүн эже менен. Анткени Гүлсүн эжени мен өзүмдүн апамдай жакшы көрчүмүн. Анткени Гүлсүн эже өзү ушундай өзүнө тартып турган, ушундай аялдык өзүнүн аябай жакшы бир нурлары бар болчу да. Сүйлөө жактары, адамды өзүнө тартуу жактары. Анан Гүлсүн эжени азыркыга чейин мен сагынам десем болот. Анан убакыт өтүп, студент болуп, студенттик күндү да аяктап, анан Кудайым буйруп, иштеп келип туруп, анан шаарыбыздын башчысы болуп калгандагы бул Кудайдан берген белек болду десем болот. Анан ушул жумушка келгенден кийин көп нерсени ойлонуп калат экенбиз да. Анткени убагында мына Айнура эженин сабагынан качпай, ошо информатика, компьютерди жакшы үйрөнүп алсак болмок. Жаңыл эженин сабагынан качпай, тарыхыбызды жакшы билип алсак болмок. Саясатчы болмок. Эжемдин сабагынан качпай, географияны жакшы окуп алсак болмок депчи. Ошол жумушка кийин окууну бүтүп барган балдар өкүнгөн нерсеси көп болот экен да. Ошол себептен мен азыркы жаштарга айтып кетчү сөзүм бар. Ушу биздей болгон окуучуларды окутуп өстүргөн ушу мугалимдерибизге терең таазим этип, ушулардын бизге берген сабактарын баалап, бизге айткан акыл насааттарын
жакшы кабыл алып дегендей ушу мугалимдерибизди барктап, сыйлап, урматтап, жакшы окуп бүтүп ала турган болсок, биз мамлекетибизге абдан чоң, мындан да чоң салымдарды кылабыз деген үмүт чоң да. Анткени азыркы жаш балдардын көбүн карасак, сиз айтып атпайсызбы, телефон болуп калды, компьютер болуп калды депчи. Азыркы жаш балдарыбыздын келечегин карап туруп деле сиздер мындай ойлонуп отпошуңуздар керек. Ушул бала кийин мамлекетке кандай кызмат кылат, кандай иш кылат депчи. Ошол себептен балдарыбыз жакшы окуп, азыркы сиздер берип аткан сабактарды жакшы түшүнүү менен кабыл алып, бүтүп ала турган болсо, келечекте коркпостон иш кылышат экен да. Азыр мэр болдум, мэр болгондон кийин дагы көп нерсени окудум десем болот да. Анткени элдин астында жоопкерчилик чоң. Өлкө башчыбыз, президентибиздин алдында, өкмөт башчыбыз Акылбек Сөмбековичтин алдында жоопкерчилик чоң. Ошол себептен баягы окуп, аракет кылып, отчетторду берип, шаарды көтөргөнгө аракет кылып иштейт экенсиз да. Ошолордун баары сиздердин бизге берген тарбияңыздар, бизге берген билимиңиздер менен ушундай даражага жетип отурабыз деп ойлойм. Ошол себептен сиздерди мугалимдер күнү менен чын жүрөктөн, өзүмдүн атыман жана мэриянын аппаратынын атынан куттуктайм. Ар дайым ден соолукта болуңуздар. Ишиңиздерге Кудайым берекесин берсин. Биздин балдарыбызга жакшы тарбия берип, ушу билим берип, ушул кесибиңиздерди алкалап жакшы иштеп жүрөңүздөр. Азыр баардыгы биздин көз алдыбызда, сиздин жүргөн турганыңыз, сапка катышканыңыз, анан биз дагы ошо сиз ошо биздин ушундай билим алып, өзүңүздүн жүрүм турумуңуз менен ушул даражага жетип атасыз. Биз ал менен абдан сыймыктанабыз. Биз мектепте даже сиз жөнүндө балдарга үлгү кылып айтабыз. Азырчы мына биздин шаардын мэри, биздин окуучу балдар силер ошондой болгула, ал кишиден да ашкыла деген өзүнүн сизди пример кылып акыл насаатыбызды айтабыз. Окуучуну билим менен сугарып, талантын ачып, жашоонун жолун көрсөтүп жатканына ыраазы болгон ата-энелердин куттуктоосуна көңүл бөлсөк. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ассаламу алейкум. Аллах тааланын баарыңыздарга салам тынчтыгы болгон болсун. Урматтуу мугалим эжекейлер, агайлар, сиздердин бүгүнкү майрамыңыздар менен куттуктайбыз. Мугалим демекчи, мугалим биздин салт санаабызда, элибизде, жерибизде, атыгүл биздин динибизде мугалим кесип бул өтө ыйык кесип болуп эсептелинет. Себеби мугалим кандай гана болбосун, өтүп бараткан учурда башыңды ылдый кылып мугалимге тазим кыл дейт. Мунун баардыгы мугалимди урмат сыйлап аткан, мугалим берип аткан билимде. А билим бир гана китептен китепке өтүп кетпейт. Балким билим бул мугалимдин жүрүм туруму, ички дүйнөсү менен кошо жуурулуп келип, балага берген мээримдүүлүгү менен берилген билим болуп эсептелинет. Бардыгыңыздар мектептеги мугалим эжекейлер, агайлар, сиздердин эмгегиңиздер өтө чоң, зор. Бизге берилген эмгегиңер кыйын. Ошол себептен бардыгыбыз мына ушул жакта, шаарыбызда, Кыргызстаныбызда чоң жумушта иштегендер, кандай гана кызматта иштебесин, ушулардын бардыгы мугалимдердин берген эмгегинин жыйынтыгы болуп эсептелинет. Ошол себептен бардыгыбыз тең сиздерге башыбызды тазим кылып, сый-урмат кылып, рахмат кылып, чын жүрөгүбүздөн ыраазычылыкты билдиребиз. Алла таала сиздерге ыраазы болгон болсун, өмүрүңүздөргө береке берген болсун. Сиздер ушуну билиңиздер, сиздин кылган кызматыңыздар эч качан куру калбайт. Мугалим биз үчүн өтө таазим кыла турган инсан болгондуктан сиздердин кирип келген майрамыңыздар менен куттуктайбыз. Сиздердин ар дайым маанайыңар ачык болсун, келечегиңер кең болсун, өмүрүңөр узун болгон болсун деп чын жүрөктөн Ак ниет нур окуу борборунун жетекчиси Загылбеков тилек. Урматтуу, ардактуу кесиптин ээлери, биздин сүйүктүү мугалимдер, сиздерди бүгүнкү майрамыңыздар менен чын жүрөгүмөн куттуктайм. Сиздерге чын ден соолук, узун өмүр, үй бүлөңүздөр менен аман эсен болуңуздар. Мугалимдик кесипти аркалаш бул эң чоң жоопкерчилик. Канча деген балдарды уядан учуруп, кандай деген билимиңиздерди берип келатасыздар. Сиздерге бүгүн эле эмес, негизи эле жашоодо бардык жакшылыктарды каалайм. Мугалимдей түшүнгөн жан бар дейсизби?
Сабактары кызыктуу жана пайдалуу саякаттан башталып, чыдамдуулук менен жаңы идеяларды ишке ашырууну көздөгөн кесип ээлеринин акылман кебине кулак салсак. Мугалимдин иши дайыма мектептен башталат, окуучудан башталат. Мен жетекчи катары мектеп жамаатын биргеликте, ынтымакта алып баруу бул менин негизги максатым. Мен жалпы мугалимдерге чыгармачылык ийгиликти каалаймын. Жеткен нерсесинде токтоп калбай дагы алдыга умтулуу, билим алуу, анткени заман өзгөрүп атат, балдар өзгөрүп атат. Жаңы проекттер менен, жаңы билим менен, жаңы күч кубат менен дагы изденип балдарга билим берүүсүн каалайт элем. Мугалимдик кесипти 28 жылдан бери аркалап келе жатам. Мугалим капилеттен сөз тапкан, караңгыда жол тапкан ушундай кесип эскен. Мугалимдер биз ар дайым өзүбүздүн кесибибиз менен, билим берген балдарыбыз менен абдан сыймыктанат экенбиз. Ушул мен мугалим кесибин тандап алганыма өтө ыраазымын. Аман эсен болуп, ушул түйшүктүү кесиптен жакшынакай үзүрүнгөрө эле жүрө берели. Шаарыбызды жетектеп келе жаткан адамдар да мугалимден таалим тарбия алып, бийиктиктерди багындырууда. Өз кесибинин мыктылары жаш муундардын билим алуусуна жана терең салым кошкондорго ыраазычылыктарын төмөнкүчө билдиришти. Саламатсыздарбы эже агайлар, бүгүнкү кирип келген майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Мугалим бул караңгы жердин шам чырагы дегендей, сиздер бар бардык жер жаркырап жайнап тургандай. Кажыбас кайрат, талыкпас эмгектин арты менен мамлекетибизге таанымал, деги эле дүйнө жүзүнө таанымал инсандарыбыз чыгып келүүдө. Бул инсандардын жараткан ийгиликтерине сиздердин эмгектериңиздер зор. Өзүм дагы ошо мына 15 жылдын жүзү болду быйыл ошо балдар билим борборунда жаш толкун бий ансамблынын жетекчиси иштеп келатам. Мен дагы ошо мугалим катары мугалимдин башына түшкөн түйшүктү, ошондо оорчулукту, ошо ар бир окуучуга жумшаган эмгекти зор экенин өзүмдүн жон терим менен сезип келем. Дагы бир жолу сиздерди кесиптик майрамыңыздар менен куттуктайбыз. Буга чейин шаарды кеңешти жетектеп келген Жакшылык Абдыразаков бүгүнкү майрам ээлеринин аркасында шаарыбыздын келечеги жаркырап, окуучулардын акыл эси, жүрөгү, билим байы турганын белгилеп, алар менен өз тажрыйбасы менен бөлүштү. Мугалим деген ата энеден кийинки эле сиздердин ата энеңиздер болуп эсептелип калат. Бул окуп жүргөндө билинбейт, окууну бүтүп кеткенден кийин мугалимдериңерди сагынасыңар, ушул күндөрдү эстейсиңер. Мугалимдин түйшүгү абдан оор, ушуну түшүнүшүңүздөр керек. Мугалим мына 30 баланы чогултуп алып, ар бириңерге бирден билим берет. Ошол себептерден мугалимдерди сыйласаңар, урматтасаңар, кийин келечекте ойлогон ой максатыңыздарга жетесиңиздер. Билим берүү тармагында эмгектенгендердин башын бириктирип, ысык суугунда, ак карасында, жакшы жаманын да жандарында бирге жүргөн жетекчиси Жылдыз Эсенаманова эмгегинин бар тапкандардын талыкпас эмгеги дайыма бааланарын жана эч качан унутулбайт деп белгиледи. Урматтуу биздин мугалимдер, урматтуу билим берүү бөлүмүнүн кызматкерлери, бүгүнкү кесиптик майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайм. Бекеринен айтылбайт, мугалим бул мөмөлүү дарак. Себеп мугалим бул балага болгон билимин, болгон тарбиянын берет. Ошондой эле билимдин жана тарбиянын жаркын дүйнөсүндө иштеген баарыңыздарга терең таазим, урматтуу биздин мугалимдер. Кыйынчылыктарга карабастан сиздер өз миссияңыздарды аткарып келесиздер. Жаш муундарга адеп берип, ошондой эле билим менен суугарып келесиздер жана келе жатасыздар. Сиздердин талыкпас эмгегиңиз дайыма бааланып турат, анан эч качан унутулбайт. Мугалим бул кесиптердин сереси. Мугалим бул кесиптердин төрөсү. Мугалимдер сыйкырдуу бир дарактай, жайдыргычтыр бышып турган мөмөсү. Неченди өткөн мугалим, мекенди түрлөткөн мугалим, өз элин өзгөчө сүйдүрүп,